Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн күнгө 15-июнь. Абанын температурасы бүгүн ысык. Негизи эле ысыкта өзүңүздөр жакшы караңыздар. Ден соолукту жакшы караңыздар туугандар. Бүгүнкү темабыз жумуш боюнча айта кетели. Жумуш боюнча эми Москвада жүргөндөн кийин көбүбүз кызыктуусу ошол жумуш да. Жумушка акыркы күндөрү дагы жаңы бир баягы мыйзамсыз иштердин дагы жаңы бир түрү байкалууда. Бул расклейка боюнча биз сиздерге видеону коюп койдук. Расклейка боюнча. Ошол видеодо көргөн жигит учурда 70-ке жакын наклейканы жабыштырып ошол подъездерде. Иш кылган үчүн азыр кармалып прокуратура аркылуу мыйзам бузгандыгы үчүн административдик штраф салынган. Негизи бул иш мисалы көп объявленияларда деле жүрөт, телеграм группаларда жүрөт. Бул иш негизи караганда мыйзамдуу эле көрүнөт, бирок ошол именно жабыштырган материалды сиздер сөзсүз түрдө эгерде ошондой ишке күнүгө 2000 төлөнөт, 3000 төлөнөт, халтура, ары бери деген иштер да булар. Негизи ошол ишке бара турган болсоңуз, биринчи эле ошол жабыштыра турган нерсенин темасын дагы карап коюш керек. Ал баягы жигит жабыштырган наклейкалар QR код экен, просто эле QR код. Эми мында караганда баягыдай безобидный эле нерсе да. Аласың, барып жабыштырып коесуң, кете бересиң, жабыштырып коесуң. Ал QR коддо негизи киргенде, баягы телефон менен киргенде наркотика саткандардын негизи сайт экен. Телеграм каналы, телеграм группасы болушу мүмкүн. Ошондуктан туугандар, эгерде ошондой иштерди, кокус иштерге бара турган болсоңуздар, ошол именно жасап жаткан жумуштан мурда ошол сиз жабыштырып аткан кагаз мыйзамга жооп береби? Ошону текшерип алыңыздар. Бул өтө кооптуу нерсе да. Эгерде өзүңүздөр билесиздер, баңги заттар менен түшкөн болсоңуздар, өтө чоң срокко камалып кетишиңиздер мүмкүн. Эми ал Россиянын жараны болгондуктан ага административдик штраф түшүндүрүп, мен билбей калыпмын ары бери деп кутулушу мүмкүн, ошондо дагы акча менен. Бирок эгерде орусча көбү сүйлөй албаган адамдар барат, жабыштырасын, кете бересиң деп ошондой иштер да түшүнбөйбүз. Аларды поддельный адам катары мыйзам түрүндө көп жылга кесилип кетиши мүмкүн да. Андыктан этаат болуңуздар туугандар. Андан сырткары дагы ушул эле жерде айта кетели, баягы көп объявлениялар, көп жарнамалар ошол телеграм группадан келгендер. Диванды чыгарып коюшуң суранып, мисалы мебель келди, 2-нчи этаждан 3-нчи этажга чыгарыш керек, анан акчасы 5000, бул подъезден ал подъездге көчүрүш керек, мында кармашып коюш керек деген сыяктуу жарнамалар өтө көп. Ошолордо деле мисалы ошол алына турган мебелдердин ичинде дагы ошол мыйзамга каршы келе турган мыйзамсыз буюмдар, нерселер, баңги заттар болушу ыктымал. Андыктан туугандар, бөтөн жерде жүргөндө ошондой нерселерди жумуш издегенде айрыкча көңүл буруп карап коюңуздар туугандар. Өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Жумушту дагы жакшысын издеп, жакшысын таап, жакшы иштеп, мекенге эсен-аман кетиштикти Аллах насип этсин. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кемеже Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.